Кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак филиалынын жетекчиси Зарылбек Садыков кармалды. Ал жасалма буйруктар менен жер тилкелерин бөлүштүргөндүктү айыпталууда. Өлкө башчысы эл менен эсептештиби же сөзүнөн кайттыбы? Президент Садыр Жапаров кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга вето коюуга даяр. Кудай бийлик алмаша көрбөсө экен, ушундай стабилдүүлүк болсо экен, биздин кылмышыбыз жабылып калса экен деп барып Кудайга сыйынгандан башка эчтеке аргана жок калды да. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү эртеби кечпик кылган иши үчүн жооп берет. Бүгүн шайлоодон четтетилген НДПК партиясы нааразычылык акциясына дагы чыгышты. Биринчи орунду Жалал Абад облусунун энергетиктердин шаары болгон Кара Көл шаары алды 3 миллион сом менен сыйланат. Сиз кандай шаарда жашагыңыз келет? Же кандай шаарда жашап жатасыз? Бүгүн президент балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаарды аныктады. Памирлик боордоштор Кыргызстандын жараны болду. Кыргыз өлкөсүнүн жараны болдук деп кубанып турган боордоштордун кубанычына кабарчыбыз ортоктош болуп келди. Саламатсыздарбы? Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Арзымат Аланов, кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Кыргызстанда кечээден бери коронавирустан 3 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын 2-і Бишкекте, бирөө чүйдө ооруканада жаткан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1592 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 322 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 94 миңден ашты. Bir күндө 243 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 1439 адам жатат, дагы 1939 бейтап үйдөн дарыланды. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутаттар саламаттыкты сактоо тармагындагы бир катар көйгөйлөрдү кароо, өлкөдөгү эпидемиялык абал жана даярдыктар боюнча саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин жыйынга келип, маалымат берүүсүн талап кылышты. Буга чейин жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин мүчөлөрү Бейшеналиевди кызматтан алуу тууралуу жогорку кеңештин жалпы жыйынында сунуш киргизмей болушкан, бирок комитеттин чечими бүгүнкү жогорку кеңештин күн тартибине киргизилген эмес. Бул сунуш өткөн аптада да ушул комитетте көтөрүлгөн. Депутаттар Бейшеналиевдин коронавирусту уу коргошу менен дарылоо тууралуу билдирүүлөрү кызмат ордуна ылайык келбейт деп өкмөткө сунуш жолдошкон. 16 апрелде Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын колдонуп жатканын айтып чыккан. Ал журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин белгилеген. Президент экөө кайнатманы даярдап жатканын, дарыгерлерди чакырып, аларга дарылоону үйрөтүп жатканын кошумчалаган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чегара кызматы интернетте тарап жаткан кыргызстандык чегарачылар тажикстандык окуучуларды сабады деген маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Мекеме буга байланыштуу бүгүн билдирүү таратып, мындай маалымат чыккандан кийин эки өлкөнүн чегара маселелери боюнча өкүлдөрү телефондон сүйлөшкөнүн, тажик тарап окуучулары кармалган же сабалган окуя болбогонун расмий түрдө билдиргенин маалымдады. Чегарачылар окуучулар тууралуу маалымат фейк экенин белгилешти. Тажикстандын Исфара шаарынын бийлик өкүлдөрү Варух анклавында жашаган эки өспүрүмдү кыргызстандык чегарачылар кармап, суракка алганын билдиргенин Азаттыктын тажик кызматы кечээ жазып чыккан. Маалыматта 8 класста окуган эки окуучуну 25 апрелде мал жайып жүргөн жеринен кыргыз чегарачылары кармап, уруп согуп суракка алышканын айтылган. Буга чейин Лелек районунда 19-21 жаштагы кыргызстандык жигиттер 24 апрелге караган түнү чегарага жакын аймакта үй салып жаткан жеринен дайынсыз жоголгон. Эки жаранды 24 апрелде кечке жуук Тажикстандын күч кызматтары алып кеткени маалым болуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин бошотулган. Президент Садыр Жапаров кумарканаларды ачууга уруксат берген мыйзамга вето коюуга даяр. Бул тууралуу президенттин расмий баракчасына билдирүү чыкты. Ал бардык тараптардын пикирлерин эске алуу үчүн чет мамлекеттердин жарандарына өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндардын ишин жандандырууну караштырган. Бул көрүнүш коомчулукта кайшы пикирлерди жаратты. Ал эмес социалдык тармак колдонуучулары президент айтат, кайра сөзүнөн кайтат деген шакабаларды жайылта баштады.
Падыша деген эч качан сөздөн кайтпаш керек да. Бул биринчи авторитеттин кеткени болуп калат. Өлкө башчы Садыр Жапаров калктын пикирине жараша казиного тийиштүү мыйзам долбоорун четке кагууга даяр. Бул анын коомчулуктун сынынан кийинки кабыл алынган чечими болду. Айтор бир күн аралыгында президент пикирин кескин түрдө өзгөртүп салды. Эгерде коомчулук чет мамлекеттердин жарандары үчүн өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарын калыбына келтирүү демилгесине караманча каршы болсо, анда конституциялык укугумдан пайдаланып, аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңеши кабыл алган учурда вето коюуга даярмын. Ал эми Ысык көл облусунун аймагында туристтик оюн-зоок комплексин камтыган адистештирилген административдик район жөнүндө мыйзам долбоору боюнча ар кандай аянтчаларда кошумча кеңейтилген талкуу уюштурууну сунуш кылам. Ачылсын деп туруп бүгүн кайра оюндан тайганы бул Садыр Нуркожичке абийир алып келбейт. Бул элдердин баарын бударыш эткенге бар да. Бийликтин буга чейинки кемпир абад, уу коргошун жана кумарканалар сыяктуу маселелердеги чечимдери коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты. Бир тарабы падышанын пикиринен кайткандыгын элдин оюн эске алды деп баа беришүүдө. Эки жактуу караш керек да. Азыркы президенттин бир маселени башында айтып, андан кийин кайра кандайдыр бир альтернативдүү башка бир варианттарды айтып аткан себеби бир жагынан бул элди угуп атат десек дагы болот. Неге дегенде башка буга чейинки бийликтин катачылыктарын көрүп аткандыр, ошондон сабак алып аткандыр. Буга чейинки бийликтер эмне себептен кетти? Ошо элдин талабын укпагандыктан. Ал эми экинчи тарап хандын сөзү бир болуш керек дегендер. Сөзүнөн кайтып эл башчысынын аброюн чүрөөрүн айтып сындашууда. Айттыңбы? Бүттү. Артка жол жок. Ошон үчүн дайыма ойлонуп туруп анан кийин кесиш керек да. Бул нерсени мен ойлойм да ушу президенттин советниктерин ачарго деп атам да. Эми баардык эле нерсени президент эмете албайт да. Кыргызстанда проблема көп да. Толтура да проблема. Баарын эле ийнеден жүйгө чейин билип турбайт да. Ошон үчүн бул жерде советник деген бар. Оң кол, соң кол дегендер бар. Али вазир жакшы, хан жакшы деп коет. Орчундуу маселелер боюнча специалисттерди алып, бир кеңешчини алып алыш керек да. Опытный. Абдан бир такшалган адамды алса, эч качан жаңылышпайт. Мен ошону сунуш кылып айтар элем да. Бардык тармакта образование боюнча айтсаң, медицина боюнча. Мындай көрүнүштөрдүн кайталанып жатышын айрым саясат таануучулар президенттин кеңешчилеринин билим деңгээли төмөн экендиги менен байланыштырып жатышат. Ал эмес бүгүн өлкө башчысын колдоо митингге чыккандар президенттин айланасындагы кадрларга каарын төгүп жетишти. Тажрыйбасыздыгы, анан кадр тандай албагандыгы, кеңешчилери туура эмес. Бардыгы баягы мурда коркуп кошоматчы болгон адамдардын берген жыйынтыгы да. Ар бир сөздү айтарда жети өлчөп бир кестире турган бул кеңешчи болот. Ошо кеңешчилерди тандай албагандыктан ушундай айтып, кайтып, мына 7-8 айда уже элдин ишенимине кетип атат да. Ошондуктан ар бир ошол бул айтып кайткандын негизги күнөөкөрлөрү анын кеңешчилеринде. Ошондой эле позициясын бат-баттан алмаштыруу инвестицияга да терс таасирин тийгизет дешет. Анткени инвесторлор туруктуулукту самаган, тынчтыкты каалаган калк болушат. Негизи эле мындай жакшы көрүнүш эмес, чоң мындай эсепке алганда. Башкы деген коом бар, дүйнөлүк коомчулук бар, башка мамлекеттер бар, биздин коңшу мамлекеттер. Аларга мындай нерселер абийир алып келбейт. Неге дегенде аларда бир аз эрежелер башкачараак, аларда өзүнүн саясий маданияттуулуктары бар. Бизде мына бүгүнкү күнү баягы диктаторский, биз орусча айтканда варианттар кыргыз элине өтпөй калгандыгын көрсөтүп турат. Эске салсак, буга чейин 26 апрелде Садыр Жапаров бардык аймактарда кумарканаларды ачууну колдой турганын айткан. Ал бул тармакты экономикага пайда алып келчү ири киреше булагы деп атаган. 22 апрелде Ысык көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун жогорку кеңеште 68 депутат колдоп, 23 каршы добуш берген. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюз, Бишкек. Бүгүн Бишкекте президент Садыр Жапаровга колдоосун билдиргендердин акциясы өттү. Иш-чара Жеңиш айылындагы өчпө соттун жанында уюштурулуп, бага 100дөн ашуун адам катышты.
Уюштуруучулар акцияга Кыргызстандын бардык облустарынын өкүлдөрү келгенин билдиришти. Мамлекет башчысынын саясатын колдоп чыккандар митинг пикеттерге, бейөкмөт уюмдарга, оппозицияга каршылыгын билдирип, Жапаровдун коррупцияга каршы күрөшүн жүргүзүп жаткан саясатын кубаттарын ачты. Активист Бакай Кашкарбаев өз сөзүндө Ак үйдүн тосмосу алынганы менен ичинде эл менен бийликти бөлүп турган тосмо дагы деле бар экенин белгилеп, президентти курчап тургандар аны анга сүйрөп баратканын айтты. Эскертсек, Садыр Жапаров быйыл январда өткөн президенттик шайлоодо добуштардын 80%га жакынын алып, мамлекет башчылыкка келген. Кечээ Аки пресс агенттигине курган маегинде ал мурда өлкөнү башкарууда тартип болбогонун, эч ким жоопкерчиликти өзүнө албай, чечим кабыл албай келгенин, эми жаңы конституция боюнча президент жана өкмөт бирге иштеп, чечимдер тез кабыл алынып турарын, реформалар башталарын айткан жана өкмөттүн курамына олуттуу өзгөрүүлөр болбой турганын билдирген. Өкмөткө караштуу кадастр мамлекеттик мекемесинин Сузак филиалынын жетекчиси Зарылбек Садыков кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Такталгандай, 2019-жылдын май айында Сузак районунун тургундарына жасалма буйруктардын негизинде турак жай куруу үчүн жер тилкелери трансформациясыз бөлүштүрүлгөн. Ошондой эле Сузак филиалынын жооптуу кызматкерлери жеке материалдык кызыкчылыктарды ишке ашыруу үчүн жеке менчик укугуна күбөлүк беришкен. Материалдар Кылмыш жаза кодексинин 320-беренесинин 3-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыштардын жана жордуктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кадастр мамлекеттик ишканасынын Сузак филиалынын башчысы Зарылбек Садыков Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Башкы прокуратура Бишкек шаарындагы курулуш тармагынан мыйзам бузуу фактысын таап чыкты. Бул тууралуу көзөмөл органынын маалымат кызматы билдирди. Бишкек башкы архитектура ишканасы көп кабаттуу үйлөрдү кургандардын уруксат кагаздарын жана долбоорлоо документтерин текшерип чыккан. Мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин алдындагы мамлекеттик экспертиза департаментинин Бишкек башкы архитектура ишканасы жана мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын тийиштүү өкүлдөрү кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган. Алар ГГ курулуш компаниясы менен алдын ала сүйлөшүп алып, долбоорлоо документтерин мыйзамсыз беришкен. Кийин 14 кабаттуу үй курууга уруксат берилген деп айтылат маалыматта. Сөз болуп жаткан үй курулган, курулбаганы аны дареги тууралуу башкы прокуратуранын билдирүүсүндө айтылган эмес. Ал эми каржы полициясынын генерал-майору Сыймык Жапыкеев кызматтан кетүүгө арыз жазганын кабарлады. Ал бүгүн Ысык Көл облусунун прокурору кызматынан кетүүгө арыз жазган. Жапыкеев ага карата эч кандай кысым болбогонун, кызматтан ден соолугуна көбүрөөк убакыт бөлүү үчүн кетип жатканын айтты. Ошондой эле оппозицияга барууну көздөбөй турганын, себеби саясатчы эмес экенин билдирди. Эскерте кетсек, Сыймык Жапыкеев өткөн жылдын 17 октябрында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп дайындалган. Ал эми аталган кызматтан ушул жылдын 5 мартында кеткен. Ошол эле күнү аталган кызматта жоюлган. Жапыкеевке кызматтагы жетишкендиктери үчүн генерал-майор аскердик чиниде ыйгарылган. Ал Ысык Көл облусунун прокурору болуп үстүбүздөгү жылдын 30 мартында дайындалган. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарына аз гана убакыт калды. Бул аралыкта шайлоодон четтетилген НДПК партиясы жан үрөп жатат. Дегенибиз, борбордук шайлоо комиссиясын сотко берип, жеңилип калбоо болбогонун аракетин көрүшүүдө. Бүгүн Бишкектин административдик соту Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы жазган арызын карады. Сот имаратынын алдында партия мүчөлөрү жана тарапкерлери митинг өткөрүп, соттун чечимин күтүп жатышты. Биз бүгүнкү күнгө чейин эч бир ушул добушту сатып алганга бир дагы иш аракет жасаган жокпуз. Анткени биздин партиянын мүчөлөрү баары тең мурун мэрияда иштеп кеткен, өздөрү ишкерлер. Биз олигарх эмеспиз, бизге бийлик кереги жок. Ошондуктан ошол фактыларды Садыр Жапаровго жакшы көрүнүп, мына бир партия сатып алат деп, ана килтейген, очойгон, сатып алган, шагыл түшүргөн, мектептерге сертификаттарды таратып берген партияны көрбөйт дагы Садыр Жапаровго жакшы көрүнүп атат азыркы учурда шайлоо комиссиясы. Митингчилер колдоруна биздин добуштардын урдалышына жол бербейбиз, чындык үчүн, КДП үчүн деген жазууларды кармап турушат. Алар чечим биз тарапта болушу керек деп ишенимдүү да турушту. Анткени биздин партия эч кандай мыйзам бузууларга барган эмес дешет. Мен оюм башка партияларга балким же бул мен оюмча бирөөнүн ушул заказы деп ойлойм, жеке бир заказы.
Анткени биз партия акча тараткан эмес, тескери башка тараткан партияларды кармап же аларга бир иш чара көрсөтпөй, тескери биздин партияга ушундай бир мамиле кылып атат. Биздин оюбуз ошол, менин оюм боюнча бул жеке бирөөнүн заказы да. Ал эми партиянын лидери Илим Карыпбеков болуп жаткан окуяларды атайын уюштурулган деп эсептейт. Борбордук шайлоо комиссиясы менен Бишкек аймактык комиссиясы кимдир бирөөнүн буйругун аткарып, мыйзам бузууларга барды. Эртеби кечпи жасаган иштери үчүн жооп берүүчү күн келет деп кол кеседи. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына жана мүчөлөрүнө мен мындай деп айтат элем. Туугандар, силерде бир эле азыр мындай мүмкүнчүлүк калды. Кудай алдында анан ошо билген кайсы Кудайга сыйынсаңар ошо эклинин алдына барып, Кудай бийлик алмаша көрбөсө экен, ушундай стабилдүүлүк болсо экен, биздин кылмышыбыз жабылып калса экен деп барып Кудайга сыйынгандан башка эчтекеге аргаңар жок калды да. Кийин ушул эклердин ардында Кудай буйрса адилеттик болсо, биз ушул экин бар текшерилет деп ойлойбуз. Ушул адамдар кылмыш жоопкерчилигине ушул чечимдер, ушул кадамдар үчүн жооп берет. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 апрелде партиянын Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоодо алган добуштарын жокко чыгарган. Буга УКМК менен милициянын аны добуш сатып алууга айыптаган документтери негиз болгон. Ага чейин Бишкек аймактык комиссиясы да ушундай эле чечим кабыл алышкан. 1-Май районунун ички иштер бөлүмүнүн материалдары негизинде андан мурда мына шайлоо күнү 29 мектептин жанында НДПК саясий партиянын талапкери жакын досу кармалган. Ошо добуш сатып алуу факты менен. Ошол факттын баары аныкталып, Бишкек аймак шайлоо комиссиянын отурумунда каралып чыгып, ошол негизинде НДПК саясий партиясынын талапкерлердин тизмесин каттоосун жокко чыгардык. Эскерте кетсек, 11 апрелдеги шайлоодо Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 25 партиянын талапкерлери ат салышты. Баштапкы жыйынтык боюнча 6 партия 7% чектен өткөн. Алар Эмгек партиясы, Ак Бата, НДПК, Ата журт Кыргызстан, Ынтымак жана Биздин эл партиялары. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Африкада куралчан кишилердин тобу тарабынан журналисттер өлтүрүлдү. Мындай кабар Испанияны таң калтырууда. Чоо жайын алдыда айтып беребиз. Ал эми Албаниядагы парламенттик шайлоодо премьер-министр Эди Рама башында турган бийликтеги социалисттик партия жеңишке жетти. Пандемияга байланыштуу чектөөлөргө карабастан өкмөт башчысынын миңдеген жактоочулары Тирананын башка аянтына чогулушкан. Кезек четелдик кабарлады. Буркина Фасодогу журналисттердин өлтүрүлүшү Испанияны таң калтырды. Кабарчы Дэвид Бериайен жана оператор Роберто Фрайл ошондой эле алар менен Ирландиядан саякаттап келе жаткан журналисттер Африкада куралчан кишилердин тобу тарабынан өлтүрүлдү. Телекөрсөтүү кызматкерлери Буркина Фасодогу браконьерликке каршы күрөшүү боюнча даректүү тасма тартууга барып, Гурман аймагында урдалышкан. Ал эми массалык маалымат каражаттарын коштоп жүргөн аскер кызматкерлеринин тагдыры белгисиз. Испаниянын премьер-министри Педро Санчес испан журналисттеринин өлүмүн тастыктады. Санчес Бериан менен Фрейлдин үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтып, алар сыяктуу конфликттик аймактарда тайманбастык менен иштегендердин бардыгына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Испаниянын тышкы иштер министри бул жер кооптуу аймак, анткени адатта бул жерде террористтик топтор, браконьерлер, бандиттер жана жихадчылар иштешет деп билдирди. Бериан менен Фрейл кооптуу аймактарда иштеп тажрыйбага ээ болушкан. Албаниядагы парламенттик шайлоодо премьер-министр Эди Рама башында турган бийликтеги социалисттик партия жеңишке жетти. Экинчи орунда социалисттердин башкы оппоненти Людзем башынын демократиялык партиясы турат. Пандемияга байланыштуу чектөөлөргө карабастан өкмөт башчысынын миңдеген жактоочулары Тирананын башкы аянтына чогулушкан. Эди Рама көрүүчүлөргө кайрылып, Албанияны Балкан өлкөлөрүнүн арасында туризм, энергетика жана айыл чарба жаатында алдыңкы орундарга жеткирүүнү эңсегенин айтты. Рама оппозицияны өзү улуттук мега жобо деп аталган нерсеге кошулууга чакырды. Расмий маалыматтар боюнча бийликтеги партия 49%, демократиялык партия 39% добуш алып жатат. Мыйзам чыгаруучу органга социалисттик интеграция кыймылы да кирет. Добуш берүү аяктагандан кийин дароо жеңишин жарыялаган Людзем башынын демократиялык партиясы жеңилгенин мойнуна ала элек. Албания мүчө болууну көздөгөн Европа бирлиги жаңы парламентти жана өкмөттү реформалардын багытын улантып, мыйзамдуулукту урматтоого чакырды.
Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен Пекинде миллиардерлердин саны 100гө жетип, Нью-Йорктон ашты. Бул тууралуу Forbes журналы жазды. Мындай жол менен Пекин биринчи ирет дүйнөдө миллиардерлердин борбору болду. Бир жыл ичинде Кытайдагы шаарда 33 миллиардер пайда болсо, Нью-Йоркто 7 жаңы бай кошулган. Белгилей кетсек, Пекинде Нью-Йоркко салыштырмалуу 2,5 эсеге көп 21 миллион адам жашайт. Ал эми АКШдагы шаарда 8,4 миллион гана киши бар. Пекиндеги эң бай адам Чен Имен. Ал TikTok соц тармагына ээлик кылган ByteDance компаниясынын негиздөөчүсү. Анын байлыгы 35,6 миллиард доллар деп бааланган. Нью-Йорктун эң байы экс-мэр жана ишкер Майкл Блумберг. Мал мүлкү 59 миллиард долларды түзөт. Акыркы жылдары Кытайда байлыгы ашып ташкандардын саны тездик менен өсүүдө. Өткөн жылы өлкөдө жаңы 210 миллиардер пайда болгон. Я очень рад, что мой брат завершил карьеру непобежденным чемпионом. И желаю ему удачи. КМШ өлкөлөрдүн мушкерлери Хабибти узатышты. Россиялык мушкер карьерасын жыйынтыктаган роликке КМШ өлкөлөрдүн мушкерлери тартылганын көрүүгө болот. Арасында кыргызстандык спортчу Рафаэл Физиев да бар. 32 жаштагы Нурмугамедов 29 ирет беттешке чыгып, бир да жолу жеңилген эмес. UFC уюмунда 2012 жылдан бери күч сынашып келет. 13 ирет жеңишке жеткен. 3 жыл мурун Хабиб калыстардын бир добуштан кабыл алган чечими менен америкалык Эл Якфентаны утуп, жеңил салмактагы чемпион болгон. Андан кийин Конор Макгрегорду, Дастин Пориени жана Джастин Гейджини утуп, 3 ирет намын коргогон. 2020 жылдын октябрында Хабиб Гейджи менен кезгелип, уткандан кийин карьерасын жыйынтыктай турганын жар салган болчу. Өз чечимин спортчу апасына берген убадасы менен түшүндүргөн. Бул мушкерлердин атасы машыктыруучу Абдулманап Нурмугамедовдун өлүмүнөн кийинки биринчи жана акыркы беттешүүсү болду. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба программасынын Жашыл климаттык фонду Кыргызстанга 50 миллион доллар грант берүү тууралуу чечимин кабыл алган. Мунун 22 миллион доллары айыл чарбага жумшалат. Калганы климаттын өзгөрүшүнө, айлана чөйрөнү коргоого жана энергетика тармагына коротулат. Бирок бул грантты алууга Кыргыз өкмөтү жетиштүү аракет кылбай жатат. Мындай маалыматты парламент депутаты Нурбек Алимбеков бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Мен айыл чарба министрине, тышкы иштер министри Руслан Казакбаевга жана экономика жана каржы министрлигине байланыштым. Документте юридикалык маселелер бар экен. Аны чече албай жатышат. Эгер юристтер коркуп жатышса, анда саясий чечим кабыл алып берели, деди депутат. Аталган грантты алуу үчүн Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна макулдугун 30 апрелге чейин бериши керек. Маалыматка ылайык, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан ушул программанын алкагында 100 миллион доллар өлчөмүндөгү гранттарды алышкан. Мамлекет башы Садыр Жапаров бүгүн балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Сыйлык тапшыруу аземине Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азония Аджело жана ЮНИСЕФтин өкүлү Кристин Жолм дагы катышкан. ЮНИСЕФ тарабынан демилгеленип, Тынчтыкты куруу фондунун колдоосу менен 2 жылда бир өткөрүлчү балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар улуттук сынагына Бишкек, Кара-Балта, Токмок, Нарын, Балыкчы, Каракол, Талас, Каракөл, Ташкөмүр, Кербен, Кочкарата, Жалал-Абад, Өзгөн, Ош, Карасуу, Кадамжай, Баткен жана Исфана болуп жалпы 18 шаар катышкан. Сынактын жыйынтыгы боюнча Жалал-Абад облусунун Каракөл шаары биринчи орунду ээлеп, 3 миллион сом берилди. Ысык көл облусунун Балыкчы шаары экинчи орунду алып, 2 миллион сом берилди. Ал эми Баткен облусунун Баткен шаары 3-чү орунду ээлеп, 1 миллион сом берилди. Ошондой эле Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү баалоо боюнча эң жогорку упайды топтогон 10 шаар балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар наамын алышты. Улуу жана Кичи Памир тоолорун байлаган этникалык кыргыздар Кыргызстанга көчүрүлүп келгенден бери өлкөнүн жарандыгын алган эмес. Аларга жарандык берүү маселеси 2019 жылы көтөрүлүп, үстүбүздөгү 2021 жылы ишке ашкан. Жалпы болуп Ош жергесинде түтүн булатып келаткан 44 этникалык кыргыздар ички жарандык паспортко ээ болушту. Кыргыз өлкөсүнүн жараны болдук деп кубанып турган боордошторун кабарчыбыз жеринен таанышып келген.
Алай районуна караштуу Талды суу айылына көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар бүгүн Кыргыз Республикасынын жарандык паспортун алды. Аны өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү өзү келип тапшырып, бүгүн этникалык кыргыздар Кыргыз Республикасынын жараныбыз деп кубанып турган чагы. Ажубүбү Ысабек кызы 78 жашта Кыргызстанга көчүп келгенине 1 жылдан ашкан. Бул убакка чейин Кыргыз өлкөсүнүн жарандык паспорту жок жашоо кечирип келди. Эми мынтип Кыргызстандын кадимки жараны болгонуна кубанып турат. Жарандык алдык, бүгүн силердикилер болдук. Чоң рахмат. Шунда келип калган экенбиз. Памылдагы туугандарды да алып келебиз дедилер. Баламды алып келебиз дедилер. Бәрилери мал баранын аргачан алып келип беребиз дедилер. Чоң рахмат. Кыргызстандын жараны болуп кубанып турганы менен көөдөнүндө башка ою бар экенин айтышат. Азырынча жашаган аймакка жер тамсалынып жашоого шарт түзүлгөнү менен ал жакта турмуш тирикчиликке керектүү шарттар жок экенин памирлик туугандар билдиришти. Кыргыз мамлекетине чоң рахмат. Жарандыкка кабыл алып, жарандык алып атабыз. Буга көп кубанычтабыз. Жазында иш болуп калат экен. Анан кышында болсо иш да жок, бекер эле калат экенсиң. Баягыда чаарга чукул баягыда постоянный жерде болсо иштешке шаарга түшүп иштеп калса иш деле табылып калат. Шаарда жакшыраак болот да. Анан бул жерде болсо иш жок. Памир тоолорунан Алайга көчүрүлүп келген 26 үй бүлө бар. Жалпы 100гө чукул жаран. Алардын 44-үнө кыргызстандык ички жарандык паспорту тапшырылды. Абири Абдул Насир. Тамганы жаңыдан таанып баштаган жаш жеткинчек өкмөт өкүлү Жарасул Абдыраимов келээрин угуп, ага кат жазган. Ал классташ достор менен бирге Ош калаасына барып, ойноп келүүнү самайт. Памирлик өспүрүмдүн каттагы суранычы жакынкы аралыкта аткарылмай болду. Келип ошол жерде кинотеатрларга, циркке, анан Сулайман тоого сөз чыгасыңар. Мен буну уюштуруп берем, мен сага сөз берем. Досторуңа салам айтып, Мектепте да зиректиги менен жакшы окууга жетишип жаткан Памири Хусейин Афканбек уулу 1-класстын окуучусу. Ал шаарды кандай элестетерин айтып, шаардагы дүкөндөргө баргысы келгенин билдирди. Мисалы шаар дегенде магазин бар. Базар болот ошо. Ошо базар жок бекен, Ооба. Базарга түшүп эмне сатып алат элең сен? Базарга түшүп, ушу кийим, аяктарды сатып алат эдим. Ошо. Памирлик боордоштор азыркыга чейин мамлекеттин жүлөк пулуна жашап келишет. Буга байланыштуу аталган жарандарды жумуш менен камсыз кылуу маселеси бар. Алдыда бул көйгөйдү жөнгө салуу үчүн ири ишканаларды куруу планы бар экенин өкмөттүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү билдирди. Кудай буйруса, мына жаштар уже жумушка чыга баштаптыр, үйрөнүп башташты. Эми биз жумушту да түзүп беришибиз керек, жумуш орундарын. Мен ойлойм, бизде менде да чоң пландарым бар. Алай району менен Сары Таштан баштап Чоң Алай Дарабат коргонго чейин бир ири бир ишкана сөзсүз курулат. Андан башка дагы бир ойлор бар. Бул жерде возобновляемый источник энергия деп коебуз, баягы альтернативдүү энергияны. Ошонун түзүлө турган шарттар ушул Сары Таштан баштап Чоң Алайга чейин бардык шарттар бар да. Ошолорго ылайыкталган адистерди ушул Памирден келген кыргыздардын балдарын окутайын деген тилектерибиз бар. Памирлик кыргыздарга жарандык паспорт берүү мамлекет башчысынын тапшырмасы менен ишке ашты. Ал эми паспорт алган боордоштор өлкөнүн бардык жарандары сыяктуу укугу бирдей болуп, учурда туулгандыгы тууралуу документи жок балдарга арыз аркылуу күбөлүк ала алууга да мүмкүнчүлүктөр жаралды. Азыр жарандыгын кабыл алып, биз паспорттарын тапшырып бердик. Теңдей эле Кыргыз Республикасынын жараны катарында булар тең биз укуктуубуз. Арыз менен кайрылса, биз арызын карап чыгып, официалдуу түрдө жооп бергени аракет жасайбыз дагы. 2019-жылдын 23-декабрында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүлүп келген. 2017-жылы Нарынга 50 памирлик кыргыз келип жатаканага жайгаштырылган. Кийинчерээк бир нечеси Ауганстанга кеткен бойдон кайтып келген эмес. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нуршанбаев, Нурньюз, Алай району. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нурньюз маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көрүүгө жетишпей алсаңыздар, бизде интернет баракчаларыбыздан да тапсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.